Бул менин жаңы чач жасалгам. Чын-чынына келгенде бул атайын жасалма чач. Азыркы учурда мындай чачтардын түрлөрү аябай эле көп. Мындай чачтарды каалаган адамдар атайын сатып алышып, же болбосо буйрутма жасатышат. Оксана Ким 12 жылдан бери атайын буйрутма менен жасалма чачтарды жасап келет. Анын айтымында бир парикти жасоого 130 граммдан ашуун табигый чач керектелет. Бир буйрутма 10 күндүн аралыгында даяр болот. Мы шьем разные изделия. Табигый жасалма чачтардын башка париктерден айырмасы аллергияны пайда кылбайт жана узак мөөнөткө жетет. Парикти жасоодо ар бир чач кездемеге тизилип тигилет. Өтө майда жумуш, убакытты көп талап кылат. Жасалма чачтар алгач толугу менен даярдалат. Парик даяр болгон соң кардардын каалоосуна жараша чачтын формасы жасалат. Накручивает, можно накручивать. Париктердин түрлөрү көп, андыктан ар бир келген кардардын каалоосуна жараша тандап беребиз. Кардарлардын арасында ар кандай кырдаалга туш болуп, чачынан ажырап калгандары да болот. Ошондуктан ар бирине өзүнчө мамиле жасап, бааларын да ылайыктап бергенге аракет кылабыз, дейт Оксана Ким. К сожалению, бывает. Буйрутма бергендердин арасында кандайдыр бир дартка чалдыгып парик кийип жүрүүгө аргасыз болгондор да бар. Ал кардардын каалоосу биз үчүн абдан маанилүү. Ал эми сулуулук үчүн сатып алгандар албетте бизди кубандырбай койбойт. Биздин париктерге буйрутма Кыргызстандан эле эмес, Орусия жана Туркиядан да түшүп турат. Но этот период девушка всегда должна быть. Ал эми жасалма чачтардын баасы 10 000 сомдон жогору болот. Париктерге кам көрүү көп деле түйшүктү талап кылбайт. Эң негизгиси 2 айда бир жууп туруу керек. Бөлмөнүн температурасында кадимки чач жуучу каражат менен жууган оң. Бир жасалма чачтын орточо жарамдуулугу 5-6 жылды түзөт. Жазгүл Маналиева, Гүлчира Казымкулов, Таң Маанай.